ыймандан мурун намаз, ал эми намаздан мурун даарат маанилүү экенин билчү элеңиз. Жебрейил периште сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга адегенде даарат алууну үйрөткөнүн эске алсак, даарат мусулмандар үчүн канчалык улуу нерсе экенин ынанабыз. Ассаламу алейкум, менин мусулман бир тууган эже сиңдилерим. Сиздерге бүгүн динибиздин негизги парздарынан бири болгон даарат алуу жолун көргөзүп беребиз. Динибизде даарат алуу жалгыз гана намаз үчүн эмес, күн ичинде башка убактарда дагы, жолго чыгаардын алдында, уктаардын алдында, бала эмизүүнүн алдында, керек болсо жубайыңыз менен жыныстык катнашка баруудан мурун дагы даарат алуунун эң жакшы болору айтылган. Даарат алууга ниет кылган соң, ажаатканада аврат жерибизди сол колубуз менен тазалап жууп алабыз. Суу чөйчөккө суу алып, же ваннаңыздагы сууну ысырап кылбастан жетиштүү түрдө колдонууга аракет кылабыз. Эскерте кетчү нерсе, даарат алган сууңуз кайра өзүңүзгө чачырабагандай абалда болуусу шарт. Алгач дааратты колдорду жуу менен баштайбыз. Эки колубузду билегибизге чейин 3 жолу манжалардын арасы менен кошо таза кылып жууп алабыз. Андан соң оң колубуз менен оозубузга суу алып, гаргара кылып, чайкап, тиштерди укалап, сууну кайра чыгарабыз. Ушул тартип менен 3 жолу кайталайбыз. Андан кийин сууну оң колубуз менен мурдубузга алып барып, сол колубуз менен сууну сыртка чыгарып тазалайбыз. Бул дагы 3 жолу кайталанат. Эми жүзүбүздү эки колубуздун алаканына суу алып, чаш чыккан жерден ээлигибиздин алдына чейин 3 жолу толук жууйбуз. Андан соң оң кол, андан кийин сол колубузду чыканагыбыз менен кошо 3 жолудан таза кылып жууйбуз. Эми масхка кезек келди. Масх башкача айтканда башыбызга даарат алуу тартиби десек болот. Ал үчүн эки колуңузга суу алып, башыңызды толугу менен чекеден желкеге чейин сууландырышыңыз керек болот. Андан кийин сөөмөйүңүз менен кулак ичин, ал эми бармагыңыз менен кулактын сыртын укалап тазалайбыз. Эми даараттын аягында буттун манжаларынын арасынан кызыл ашыкка чейин болгон жерлерин 3 жолдан таза кылып жууп чыгабыз. Урматтуу мусулман эже сиңдилерим, динибиздеги даарат алуу тартиби ушул менен аягына чыкты. Жаратканым намазыңыздарды кабыл кылсын.